Саламатсыздар бе? Давайте мындай тойго келгенде болуп бек, капуттомда тойго келгенде болуп, шамдуу мындай кол чаап коебуз баарыбыз чогуу. Чоң рахмат. Дагы саламатсыздар, бүгүнкү байрамыбызды куттуктап келген сүйүктүү меймандар, арыбаңыздар, ардактуу айымдар менен мырзалар. Алтындай убактыңыздарды бөлүп, бүгүнкү Бактияр акебиздин мааракесине ак батаңыздарды берип келип отурганыңыздарга терең ыраазычылык билдирүү менен, урматтуу меймандар, бүгүнкү тоюбузду баштамакчыбыз. Тоюбузга кош келипсиздер. Той башталды. Мезгил өтүп калып чыктым бейлүүгө, метрикам жок так чыктым бейлүүгө. Айтор билбейм аты энем болгондо айтып бермек менин жашым жөнүндө деп Байдыл агабыз жазгандай. Мына бүгүн дагы эр ортону болдум деп, 50 жашка толдум деп, Бактияр байкебиз жалпыбыздын башыбызды ушул жаркыраган боз үйдүн ичине чогултуп, сиздердин ак батаңыздар боло деген тилек менен 50 жылдык мааракесин белгилеп отурат. Урматтуу меймандар, анда биринчиден ушул тоюбуздун башкы себепкерлерин, башкы каармандарын өзгөчө бир шаңдуу маана менен тосуп алсак деп турам. Мүмкүн болсо бир шатырата кол чаап, шаңдуу бир сүрөт берип койсоңуздар. Урматтуу меймандар, анда мен бүгүнкү тоюбуздун башкы каармандарын Бактияр байкемдин үй бүлөсүн өзгөчө маана менен 50 жаш дегендердин коштосуна тосуп алам деп турам. Юбилей сөз айтып келіп атат, баяндан бери 50 жаш деп атабыз. 50 жаш деп ырдап атабыз. Бирок Бактияр байкем ушундай жап-жаш болуп турса, мен деле көрүнүп атам. 50 деп айтыш мен үчүн кыйын болуп атат. Ошон үчүн туугандар, мен мындай бир сунуш киргизейин деп атып эле, бүгүнкү тойду 50 жаш дебейле 5-0 деген той кылып койсок кандай дейсиздер? Анда 5-0 кут болсун байке. Бизде айтат экен, 20-ңда так секирген улактайсың, 30-ңда тескейде аккан булактайсың, 40-ңда мындыкка таккан кундактайсың дагы, 50-ңдө нык семирген тораттайсың. 60 жаш деген буюрса акылдуу жаш экен, 70 жаш болсо жемиштүү жаш экен, айды жем менен буюрса 80-ге секирип жетиңиздер, 90-га тоголонуп жетиңиздер, 100-ге болсо жүгүрүп жетиңиздер дагы, 100-ге жетип жүдөп калбай, 120-га чыкканда да ушундай чоң той бериңиздер деп бир кол чаап койсок, той кутулсын. Бүгүн туугандар, биз бактылуубуз. Албетте, сиздер бүгүнкү тоюбузду келип, көрүп кош берип атканыңыздар үчүн бактылуубуз. Маңдайыбызда сиздер бар, биз бактылуубуз. Бүгүн биздин үйдө чоң той, биз ошон үчүн бактылуубуз. Бактияр байке, той кут болсун. Çiçeği
туугандар, мен азыр ошо майрамыбыздын башында бүгүнкү тойдо боло турган эң башкы өзгөчөлүктөр тууралуу силерге кыскача маалымат айтып кетейин деп атам. Бүгүнкү тоюбуздун эң биринчи өзгөчөлүгү, урматтуу туугандар, мында экен. Негизи эле кыргыздар той өткөргөндү жакшы көрөбүз, тойго барганды жакшы көрөбүз. Анан тойго келгенден кийин алып баруучулардын келип алып кол чаап койгулачы. Пожалуйста, кол чаап коюңуздарбы дегенди жаман көрөбүз, Пожалуйста, кол чаап койгулачы дегенди жаман көрөбүз, Бүгүнкү тоюбуздун эң биринчи өзгөчөлүгү ушундай экен. Ушул мүнөттөрдөн баштап бүгүнкү тойдо болду кол чаппайт экенбиз. Неге дегенде азыр баарыбыз чогулуп туруп, Бактияр байке той кутпосун деп бир катуу кол чаап коет экенбиз. Тойдун аягына чейин жеттик деген. Кеттик, той кутпосун. Стоп, мына ушул буюрса тойдун аягына чейин жетет экен. Анан туугандар, мындай дейт, бүгүнкү келген меймандарыбыздын арасынан мурдагы тойлордо эле кимде ким жакшы ырта бийсе, кимде ким жакшы бийлеп берсе, кимде ким ордуна тура алып тамак жеп берсе, сонун прическа жасап келсе, жада калса эчелер айымдап тырмагын кызылга бойтуп келсе дагы, той ээлеринин атынан сиздер үчүн эң сонун белектер бар, эң сонун приздер бар экен. Анан бүгүнкү майрамыбыздын эң главный приз өзгөчө шаңдуу отурган стол, аябай шаңдуу отурган стол. Бактияр байке экөөбүз аябай кеңешип, эмне кылсак той шаңдуу болуш үчүн кандай кылсак шаңдуу болот деп анан мындай чечимге келдик. Эң шаңдуу отурган столго 5000 сом приз бермей болдук. Ошондо кайсы стол шаңдуу болот? Анда король эскерин стол жазбайын, номер 5 стол. Көрсөтүп койсун дагы жолу гана. Bu çapta da var mı? Sol tarafta olsa 11. sol zaten. Burada çıkara gelin bile. Atatürk Partiyası kendi öyle olmalı. Atatürk tuğanlar geldiğini düşünüyorum. Hurmatlı meymanlar, Bahtiyar Bayken'in Atatürk tuğanlar gelip kaldırgan etosu olan. Şimdi kadar başlayalım da toy yerlerinde de bunlar için şamdırak boş gelip olsa. Oy tuğanlar beni aytırdan, Bahtiyar Bayken bir tuğanlar gelip kaldı. Oşo stolga 5000 so'm priz berdi. Men hozir oşo stolni aniqlab olgim kelyapti. 1-3 qaysi stolning ma'noyi qanday deganda bunday deb to'liq ma'noyini tovush chiqarib boshlaymiz. Qaysi stolning tovushi biyiq bo'lsa, o'sha stolga cho'qib borib belakni topshira olaman. Qana bugungi to'yda qaysi stolning ma'noyi qanday bo'ladi? Qo'lingizni bunday qilgan uchun sizlar o'tib ketdinglar. 12 stol. Kapitan kim bo'ladi? Kapitan. Siz bo'lasizmi? Ha, qo'lingizni daha bir yo'l bunday qilib qo'ysangiz, o'shancha bunday o'tib ketdinglar sizlar. Qo'shaqlar 12 stol. Men janob Baxtiyor Baykenning atынан qo'yilgan 5000 so'mning jarimi 2500 so'mni o'ynatib boshlagan etishdim. Ana olsa sizlar o'ng'oyli o'rtangizlardan o'tirib o'tib olsangizlar bo'ladi. Baringizlarning ko'nglingizni men bu tarafda turgan ekranga burayın. Bunday belgili iki insonning surati qo'shganda shunday surat paydo bo'lib ketdi. Da shunday suratdan qaysi stol 5 suratni turib atsa, o'sha stolga 2500 so'm priz beramiz. Ana eslatib qo'ying, agarda bir stolda Baykenga birlashib qoldirsa men bormayman. Qachon mana stolda o'tirgan komanda cho'qib qoldirib bunday degan do'stlar bir chiqar stolga chiqib keladi. Qaysi stol? Starmay. O'yin kurachchi o'sha stolga chiqib keladi.
misal bolчу. Пример болчу. Экинчи сүрөттөн башталат. Даярданамыз, анда туугандар. Оюн башталды. Кайсы сол, кана. Азыр. Байкем тура калган үчүн силердин столго чуркап келейин. Сегиз стол. Оюн шарты мындай. Бирден чакырам, ортого чыгабыз. Кыздар бийлейт, кыздар менен чогуу бийлейбиз. Кыздарды турап бийлейбиз. Кимдики окшош болсо, ким аябай мыкты мындай кыздар менен окшош синхронно бийлеп кетсе, ошол главный приз утуп кетет. Давайте вас. Василий Байкен'in колдошчулары барбы? А давайте лучше снимем пиджак. Вау, жакшылап поддержка берип турабыз. Так, мы вам давайте дадим корейскую песню, да? Есть такая. Давайте попробуем. Девочки танцуют, просто повторяем за ними. Раз, два, три, поехали. Бахтияр Байке'ге bir söz айтып келіп жатады да. Мейли Байке 18 жашагын, кыдыра бер кыйла жаштың бүт барын, кылкылдаган кыз келинди суктатпай, рас эле болду 50 жашка чыкканым. 50 жашыңыз кут болсун. Дагы бир чыгарма аткарабыз. Аны болсо мен ырдап бермей болдум. Кабыл албаңыздар. Эгерде ошолорду билгендер болсо чоң ырдайбыз. Senin çoğunlar bundan da çok iyi günlerde bakılır.